Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүн силер менен бизде дүйнө тарых сабагы жана биздин темабыз индустриялуу өлкөлөр. Балдар, силерге эскерте кетсем, бизде жумасына тарых сабагы 2 саат болот. Жана ошондой эле биз биринчи, экинчи чейрек толугу менен дүйнө тарыхын окуйбуз. Үчүнчү, төртүнчү чейрек Кыргызстан тарыхын окуйбуз. Анда эмесе баарыңарды жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм жана алдыдагы окууларыңарга ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү сабагыбызда балдар, силер 20-кылымдын башындагы дүйнө жүзүнүн жалпы абалы менен алдыңкы өлкөлөрдүн өнүгүү өзгөчөлүктөрү менен таанышасыңар жана ошондой эле маалыматты талдап, өз пикирин айта билүү жөндөмдүүлүгүн арттырууга далаалат жасайбыз. Индустриялуу өлкөлөр деген эмне? Жалпысынан адамзат коомунун тарыхын бул индустрияга чейинки, бул агрардык, индустриялык деген бул өнөр жайлык жана постиндустриялык маалыматтуулук деп бөлүп алабыз. Мындайча айтканда, кыскача айтканда, индустрия деген сөз бул өнөр жай деген маанини берет. Ушул индустриялык өнөр жайлык өлкөлөр, мисалга алсак, 20-кылымдын башында бардык дүйнө жүзүнүн бардык мамлекеттери индустриялык өлкөлөргө айланбаса дагы, ошол индустриялык өлкөгө айланган мамлекеттер башка четте калган мамлекеттерди ошого тартууга аракет жасаган. Ошол индустриялуу өлкөлөрдүн сап башында турган бул АКШ болуп саналат, Америка. Америка Биринчи дүйнөлүк согуштун алдында бүткүл дүйнөлүк өнөр жай товарларынын 1/3 бөлүгүн чыгара баштаган. Мындайча айтканда, Америка, өзүңөр билесиңер, 18-кылымда гана өз эгемендүүлүгүнө жетишсе дагы, бул 20-кылымда өнөр жайында чоң секирик жасай алышкан. 1890-1914 жылдар аралыгында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эсеге көбөйгөн. Бир эле өнөр жай эмес, ошол эле учурда АКШ айыл чарба продукцияларындагы экспорттоо боюнча дүйнө жүзүндө 1-чи орунга чыккан. АКШнын мындай экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүнүн бир топ себептери бар. Анын эң негизги себеби катары алардын экономикасындагы экономикалык эркиндикти көбүнчө мындай негизги кыймылдаткыч күч катары карашат. Андан сырткары, Америкада эмигранттардын саны көбөйгөн. Эмигрант деген бул башка мамлекеттен, башка сырттан көчүп келген адамдардын санынын көбөйүшү. Алар ошол эле учурда кандай адамдар келген? Жеке майда ишкерлер келген. Алар келип Америкада өзүнүн майда ишканаларын орнотушкан жана ошондой эле Америкада өнөр жайлар күчөп жаткан учурда бекер арзан жумушчу күчү ошол жумушчулар менен камсыздалган. Мына ошонун баары Америка үчүн экономикасын көтөрүүгө чоң себептердин бири болгон. 20-кылымдын алгачкы 15 жылында эле АКШга 15 миллионго жакын эмигрант көчүп келген. Андан сырткары дагы бир себептердин бири бул Америкадагы төбөлдөр мамлекеттик бийликтин баарын ээлеп алышкан эмес. Мындайча айтканда, жөнөкөй карапайым калктар дагы кадимкидей мамлекеттик бийликтерге барып иштей алышкан. Ал эми Америкадан кийин эле ошол индустриялуу өлкөлөрдүн катарын толуктап келген өлкө бул Германия болгон. Германиянын өнүгүүсүнүн негизги себептерин кыскача карай кетели балдар. Бул негизги себеби калктын санынын өсүшү, негизги бир кыймылдаткыч күчү болгон. Биз жаңы эле айтып кеттик, Америкада экономикалык эркиндик негизги өнүгүүсүнө кыймылдаткыч күч болсо, ал эми Германияда тескерисинче болгон. Германияда секиригин негизги кыймылдаткыч күчү бул мамлекеттин ролунун чоң болушу болгон. Себеби мамлекет негизги ички экономикасын, негизги өнөр жайын бул милитаризацияга, башкача айтканда, курал жаракты өндүрүүгө жумшагандагы, ошонун негизинде Германиянын оор өнөр жайы өнүккөн. Жана ошондой эле бул Франция менен болгон талаш-тартыштын негизинде Эльзас-Лотарингия аймагынын Германияга кошулушу, мына ушул аймактагы кендердин дагы чоң пайдасы тийген. Жана белгилей кетчү нерсе, Германия ошол мезгилде колониялык ээликтери аз болгондагы бардык күчү ички өнүгүүгө жумшалган. Өзүңөр билесиңер, Германиядагы ошол
Бисмарктын, Отто фон Бисмарктын жетекчилигинде 19-кылымдын 70-жылдары толук бириккен. Мына ошол бириккенден кийинки патриоттук жигер дагы немистик эмгекчилдикти, тартиптүүлүктү, тыккандыкты берип 20-кылымдын башында ушундай бир чоң өнүгүүгө алып келүүгө чоң себептердин бири болгон. Германиядан кийинки бул кийинки эле индустриалдуу өлкөлөрдүн бири бул Улуу Британия. Улуу Британия мамлекети бул ушул картадан көрүп турганыңардай ушул кызыл түскө боелгон жер шарынын 4/1 бөлүгү Улуу Британиянын колониялары болгон. Бул Улуу Британия ошол мезгилде империялык түзүлүштө болгон. Окумуштуулар айтып келишет, Улуу Британиянын күчтүүлүгү дагы, алсыздыгы дагы ушул империялык түзүлүштө болгон деп. Британия ошол учурда Германиядан өндүрүшү боюнча артта калса дагы, ошол учурда баары бир дүйнөлүк ээликти алып турган. Себеби дегенде ошол учурда Британиянын фунт стерлинг акча бирдиги дүйнөлүк валюта болгон. Жана ошондой эле белгилей кетчү нерсе бул дүйнөдө океанда флот боюнча эч бир өлкө Улуу Британияга тең келе алган эмес. Андан кийин бул Европалык мамлекеттердин бул бири Франция болгон. Франция ошол учурда өнүккөн мамлекеттердин катарына киргендиги менен, бирок ушул Британия Германияга салыштырмалуу бир топ артта калган. Айрыкча Франция бул өзү коңшу мамлекети Германияга аябай атаандаш болгон. Бул 1914-жылга карата Франция мамлекети дүйнөлүк өнөр жай өндүрүшүндөгү үлүшү 6%га чейин төмөндөп кеткен. Анын негизги бир себептери катары 71-жылдагы жеңилүүсү, ошол эле учурда Германияга оор репарация төлөп берүүсү жана өзүнүн кенге бай болгон Эльзас-Лотарингия аймактарынан ажырап калуусу дагы экономикасынын төмөндөсүнө бир топ өзүнүн салымын кошкон. Жана ошондой эле бул Францияда ички рынок дагы тар болгон. Мындайча айтканда, Францияда эзелтен калыптанган банк капиталы өнөр жай капиталынан ажырап калган. Өнөр жай ээлери аз, бирок кымбат баада өндүрүү деген ураанда болушкан. Ал эми банктар болсо, булар чет өлкөлүк мамлекеттерге өзлөрүнүн займдарын берип, акчаларын ошол жакта кармаганга аракеттенишкен. Франция ошол эле учурда ошондой артта калса дагы, бирок экономикалык көрсөткүч боюнча дүйнөдө 4-5 орунду ээлеген, бирок насыя берүүчүлөрдүн катарында, мындайча айтканда, банктык жагынан Франция 2 орунда турган, бул Британиядан кийинки эле орунда турган. Бул Париж шаары Лондондон кийинки эле насыя берүүчүлөрдүн маанилүү роль сап башында ойногон. Франциядан кийин эле бул Курак империя аталган, бул Австро-Венгрия империясы турган. Эмне себептен бул Курак империя деп аталып калган? Себеби аймагында 10дон ашуун түрдүү улуттагы элдер жашап, улуттар аралык карама-каршылыкта күчөгөн. Ал аймакта негизинен басымдуу бөлүгү австриялыктар жана ошондой эле венгрлер эң басымдуу болгон. Андан сырткары чехтер, словактар, сербтер, хорваттар, поляктар, украиндер, румындер, славяндар, италиялыктар, немистер да болгон, бирок булардын арасынан басымдуу бөлүгү Австрия жана венгриялыктар болгондуктан мамлекет Австрия-Венгрия деп аталган. Жана ошондой эле ушунчалык улуттар аралык кастыктар күчөгөндүктөн да мамлекеттин өркүндөсүнө да бир топ тоскоолдуктарды жараткан. Жана ошондой эле Австрия-Венгриянын көпчүлүк аймактарында жакырчылык өкүм сүргөн. Ал эми жакырлануудан улам көпчүлүк жарандар империядан көчүп кете башташкан. Бул болсо өз кезегинде мамлекеттин экономикасынын төмөндөсүнө алып келген. Андан кийин силер билген бул Италия өлкөсү турган. Бул Италия ошол учурда Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына чейин дүйнөлүк өнөр жай продукциясынын 2,4% гана өндүргөн. Анын негизги себептеринин бири катары бул Италия өнөр жай товарларындагы чийки заттарды да сырттан ташып келгендигинде болгон. Себеби өзүндө өндүрүлбөгөндөн сырттан кымбат баада алып келип, бул экономикасынын төмөндөсүнө алып келген. Жана ошондой эле өлкө бул экиге бөлүнүп калган, түндүк жана түштүк болуп. Түндүгүндө бул индустрия өнүгүп, өнөр жайлар иштесе, ал эми түштүгү көбүнчө
жакырдыкта болгон. Мына ошол себептен түштүгүндөгү калктардын басымдуу бөлүгү чет өлкөгө жер которууга аргасыз болушкан. Ал эми Биринчи дүйнөлүк согушка чейинки 15 жылдын ичинде Италиянын ошол өзүнүн эле 7.700.000 адам сырт жакка чыгып кеткен. Бул жалпы мамлекеттеги калктын 1/5 бөлүгүн түзгөн. Мына ушул себептердин баары биригип келип Италиянын башка европалык мамлекеттердин арасында дүйнөлүк өнөр жай продукциясы боюнча артта калуусунун себептери болгон. Ушул санап кеткен мамлекеттер ошол учурда жалпы дүйнөдөгү мындайча айтканда гегемондукту ээлеп турушкан. Бул мамлекеттер ушул эң эле индустриясы өнүккөн. Бул мамлекеттердин өзлөрүнүн колониялары болгон, ал жакта чийки заттар өндүрүлгөн. Ал жактарга дагы чийки заттарды ошол сатып башка өлкөлөргө чыгаруу, экспортту күчөтүү максатында ошол четки аймактарга дагы автомобиль жолдорун, темир жолдорун курууга аракеттенишип, мына ошол натыйжасында дагы ушул мамлекеттер аркылуу башка мамлекеттер да өнөр жайларга тартыла башташкан. Анын негизинде бул жаңы дүйнө жүзүндөгү жаңы техникалык каражаттардын пайда болуусу дагы индустрияны чоң ийгиликтерге алып келген. Ошол эле учурда телеграф, телефон, автомобиль, самолеттордун пайда болушу дагы ушул индустрия менен тыгыз байланышта. Жалпысынан 20-кылымга бул партиялардын ролу жогорулай баштаган. Алгач бул партиялар пайда болгондо мындайча айтканда жөн эле белгилүү бир инсандарды колдоочу бир уюм катары пайда болушса, кийинчерээк алар талаш тартыш, дискуссиялар пайда боло баштаган шайлоолордо. Мына ошол негизинде кийинчерээк алар партиялык аппараттар түзүлүп, партиялык казынадан анын кызматкерлерине айлык маянат төлөнө баштагандан кийин анын мүнөздөрү, аткарган кызматтары бир аз өзгөрө баштаган. Жана ошону менен бирге партиялар ошол учурда массалык маалымат каражаттарын пайдаланууну жакшы пайдаланышканда, көпчүлүк партиялар атайын гезит, журналдар аркылуу өзлөрүнүн миссияларын, өзлөрүнүн пландарын жарыялап турушкан. Анын мисал катары кетсек, Германияда социал-демократтар күн сайын чыккан 49 гезитти, ал эми Италиядагы социалисттер болсо, Италия боюнча 200гө жакын басылмалардан өзлөрүнүн программаларын чыгарып турушчу. Ошол эле учурда бул кылымдын башында саясий күрөш бир нече идеологиялык багыттарда, консервативдик, либералдык, социалдык, марксисттик багыттарда жүргөн. Негизинен мындан сырткары дагы диний мүнөздөгү партиялар дагы болгон, бирок басымдуулар ушул 4 багытта басымдуулук кылган. Ал эми марксизм багыты болсо 19-кылымдын аягында жаралып, 20-кылымдын башында эми гана өсүп жетилген убагы болгон. Андан кийинчерээк ал ошол өзүнүн аймактарда кулачын жая баштаган. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул марксизмдин негизги идеологиясы бул социалдык адилеттүүлүккө жетишүү болгон. Мына ошондуктан алар көбүнчө жумушчу табынын кызыкчылыктарын билдирүүгө аракеттенишкен. Албетте бул ошол учурда чоң утуштарга алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде өнөр жай өнүгүп атат, мамлекетте көбүнчө жумушчулар көп. Ал эми жумушчулардын тарабын талашуу бул ошол учурда өзүлөрүнүн идеясын таратканга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Жана ошондой эле бул шаарлар аябай өнүгүп өскөн. Ошол шаарлардын негизинде урбанизация, күч алган урбанизация деген бул ошо шаарлардын да күчөшү. Айылдагы жумушсуз калган дыйкандардын шаарга көчүп келүүсү, бул ошол эле өнөр жайларда арзан жумушчу күчү болушкан. Ушул өнөр жайлар өнүгө баштагандан кийин бул индустриалдуу өлкөлөрдө жумушчу кыймылдары пайда боло баштаган. Алардын негизинде профсоюздар түзүлүп, алардын саны жана таасири калк арасында тездик менен өскөн. Жумушчулардын иш таштоолору бул мамлекеттик башкаруучу чөйрөлөргө дагы олуттуу таасирлерин тийгизип турган. Көбүн эсе 20-кылымда социалисттик партиялар оппозицияда турган. Ал эми бийликте көбүн эсе консерваторлор бийликте турган, бирок Биринчи дүйнөлүк согушка чейинки мезгилдерде либералдар дагы консерваторлорду сүрүп чыгып бийликке келе башташкан.
20-кылымда эң эле белгилүү кетчү нерсе бул эмне күч алган? 20-кылымда улуучулдук маанай күч алган. Улуучулдук бул агрессивдүү согуштук мүнөзгө ээ болуп, улуттук жек көрүүнү, касташуунун чегине жеткирген. Мисалга алсак, бул Германияда пан-Германия союзу аракеттенип, пан-германизм идеологиясын, немис улутунун башкалардан жогору тургандыгын жана немистер башка элдердин үстүнөн өз бийлигин орнотуу керектигин үгүттөшкөн. Бул жөн гана мисал. Мындай нацизм же улуучулдук бир эле Германияда эмес, ошол эле учурда бүткүл Европада өкүм сүргөн. Уже пайда боло баштаган, айрымдары күчөй баштаган. Андан кийинки бул терминдер: монополия, картель, концентрация, концерн, синдикат. Бул терминдердин баарын дептериңерге түшүргүлө жана түшүндүрмөлөрүн жазгыла. Булар сөзсүз түрдө биз ушул 20-кылымдын тарыхында бул сөздөрсүз темаларда көп кездешет, түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө муну карап чыгып жазып алгыңарды сунуштайм. Жана ошондой эле силерге тапшырма: берилген терминдерди жаңы айтып өткөндөй дептериңерге жазгыла жана китептин 18-20 беттерин өз алдыңарча окуп, түшүнүүңөрдү дептериңерге конспектлейсиңер. Жана ушул темаларды сүрөткө тартып, мага жеке катка WhatsApp'ка жөнөтөсүңөр. Тема түшүнүктүү болсо да сак саламатта калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.